Саламатсыздарбы, урматтуу үйдүн куту болгон энелер, тиреги болгон аталар. Маанайыңыздар жакшыбы? Бала үй бүлөнүн күзгүсү. Тамчы суудан күндүн нуру кандай чагылышса, ата-эненин мамилеси дагы баладан чагылып көрүнүп турат. Дүйнөдөгү эң жылуу жай бул үй бүлө. Үй бүлө ар бир адамдын жашоосунда эң чоң жана маанилүү ролду ойнойт. Үй бүлө бизге колдоо, жылуулук, ишеним берет. Кулк мүнөздүн калыптанышына, адамдык сапаттын негизделишине, кыйынчылыктарды жеңүүгө жардам берет. Ар бир ата-эненин бирден бир максаты баласын туура багып өстүрүү. Баланын тарбиясы, билим алуусу үй бүлөдөн башталат. Ата-энесинин жүрүш-турушунан калыптанат. Бала канчалык жаш болсо, анын кабыл алуусу ошончо тез, терең болот. Жаш кезинде балага ата-эне эң күчтүү, эң сулуу, эң мыкты болуп сезилет. Алардын сүйлөгөнүн сүйлөп, жасаганын туурайт. Жаш кезинен баштап туура тарбия берип, туура жолду көрсөтүү үй бүлөдөн башталат. Бардык ата-энелер баласын акылдуу, тартиптүү, ыймандуу, бактылуу болуп чоңоюшун тилейбиз. Ошого карай бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Баланы тарбиялоодо бардык үй бүлө мүчөлөрү чогуу катышып, балага туура багыт көрсөтүп, жакшы менен жамандын айырмасын, уят менен намысты ажырата билүүгө, улууну урматтоо, кичүүнү сыйлай билүүгө тарбиялап өстүрүү ар бир үй бүлө мүчөлөрүнүн чогуу милдети болуп эсептелет. Баланын өнүгүп өсүшүнө үй бүлө мүчөлөрүнүн мамилеси дагы көз каранды. Эсиңизде болсун, бала үйдөн эмнени көрсө, ошону үйрөнөт. Үйдө күндө уруш-талаш, бири-бирин түшүнбөгөн үй бүлөдө чоңойгон бала кийин психикалык жактан аксап, агрессивдүү болуп, бактысыз болуп калышы мүмкүн. Ар бир ата-эне баласын ар кандай ыкма менен тарбиялайт. Ар бир ыкманын оң жагы жана терс жагы дагы бар. Кээде баланы тарбиялоодо өзүбүз билбей туруп, туура эмес ыкманы колдонуп алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан, урматтуу ата-энелер, келиңиздер төмөндөгү видеону чогуу көрөлү. Балаңыз жалган сүйлөп жатабы? Демек сиз аны ашыкча көзөмөлдөп жатасыз. Балаңыз өзүнө ишенбей жатабы? Демек сиз аны ыйман менен сугарбай жатасыз. Балаңыз жакшы сүйлөй албайбы? Демек сиз аны менен өтө аз сүйлөшөсүз. Балаңыз уурлук кылып жатабы? Демек сиз ага белек-бечкек бербей жатасыз. Балаңыз коркокпу? Демек сиз ага ашыкча болушасыз. Балаңыз башкаларды урмат кылбай жатабы? Демек сиз анын жанында катуу добуш менен сүйлөйсүз. Балаңыздын кабагы дайым бүркөбү? Демек сиз аны эч мактабайсыз. Балаңыз алсызбы? Демек сиз аны көп коркутасыз. Балаңыз ар дайым сиздин тынчыңызды алабы? Демек сиз аны эркелетпейт экенсиз. Балаңыз сизге моюн сунбай жатабы? Демек сиз андан ашыкча көп нерсени талап кыласыз. Балаңыз түнт болуп калганбы? Демек сиз өзүңүз менен гана убара экенсиз. Баланын коопсуздугуна кыжаалат болгон учурда билип-билбей, байкабай, тийбе, сындырасың, жыгыласың деп кыйкырып жиберебиз. Балакайлар мындай учурларда дүйнө ушунчалык кооптуу экен, эч нерсеге тийбей эле жашашым керек деген тыянакка келиши мүмкүн. Адистер мындай абалда балага тыюуларды эмес, өз коркунучтарыңызды айтышыңыз керек дешет. Мисалы, этият бол, мен сен үчүн кооптонуп жатам сыяктуу. Көп эле учурда балдар менен ата-эне башкаруучу катары сүйлөшүшөт. Бол батыраак, баспа, сүйлөбө же жооп бер. Мына ушул сөздөрдү бала болжол менен мындай угушу мүмкүн. Сен маанилүү эмессиң. Өзүңдүн каалоолоруңду менин каалоом үчүн унутушуң керек деп. Болгону балага алдын ала аз убакыт калганын белгилеп, бизде 10 мүнөт эле бар. Оюнуңду жыйынтыктоо үчүн канча убакыт керек деген сыяктуу сөздөрдү айтуу туура. Оюндагыдай болбой калганда же балакай оюндагысын түшүндүрө албай жаткан маалда ыйлаба, катуу күлбө сыяктуу буйруктарды берип калмай жайыбыз бар. Бул учурда балдар
такыр эмоция чыгарбаш керек экен деп түшүнүп алышы мүмкүн. Сезимдери жок, кайдыгер адамды тарбиялап албаш үчүн эмне себептен бала ызы-чуу салып жатканын билип алуу абзел. Балким бала абдан чарчап тургандыр, же болбосо бир нерседен коркуп кеткендир. Карачы, башкалар сонун окушат экен деген суктануу эле, демек мен башкалардан алда канча артта экенмин деген ойду жаратат. Ата-эненин милдети каталар менен биз үйрөнүп жатабыз. Ката коркунучтуу эмес, бардык эле ката кетирет деп айтып коюу. Дүйнөдөгү эң жылуу жай бул үй-бүлө. Сөзүмдүн соңунда, урматтуу ата-энелер, ар дайым үй-бүлөңүздөрдө тынчтык болсун, аманчылык болсун. Ар бир үйдө балдардын бактылуу күлкүсү жаңырып турсун. Кийинки кезигүүгө чейин саламатта туруңуздар.